2022 жылдын сентябрь айындагы чек ара окуясында жабыркаган объектилердин арасында Аксай айылындагы мектеп жана бала бакчанын имараты да бар. Калыбына келтирүү иштеринин алкагында ушул жылдын март айында курулушу башталган билим уясы учурда дээрлик 50%га бүткөрүлгөн. Быйыл ажабыздын Садыр Жапаровдун демилгеси менен Баткен районунун Аксай айылында 275 орунду мектеп салып атабыз. Азыркы учурда 30-40% бүтөй баштады. Кудай буюрса, 1-сентябрга балдарды окутууга класстарды бүтүрөбүз деген ниеттебиз. Аксайдагы мектептин жанына 75 орунду бала бакчанын да курулушу күзүлдөп жүрүп жатат. Учурда курулуштун негизги бөлүгү бүтүп, ички жана сырткы жумуштары аткарылууда. Куруучулардын айтымында жаңы окуу жылына бала бакча пайдаланууга берилет. Ошо 1-марттан баштап азыркы күнгө чейин куруу процесси тынымсыз жүрүп атат. Андан кийин азыркы маалда ушу крышасын тактайларын коюлуп жатат. Биринчи этажда полдору кагылып жатат. Бардык иштер тынымсыз бири-бирине параллельно жүрүп жатат. Облуста жалпысынан учурда 46 объектинин курулушу жүрүп жатат. Алардын курулушун Баткен, Ош, Жалал-Абад жана башка облустардын курулуш компаниялары жүргүзүүдө. Республикалык бюджеттен капиталдык салымдар беренеси боюнча 43 объектиге ушул жылдын 6 айында 427 миллион сом ажыратылган. Президентибиз Садыр Жапаровдун тапшырмасы менен быйылкы республика боюнча 100 мектепти куруу боюнча тапшырма коюлган. Ушул тапшырманын алкагында Баткен облусунда 10 мектеп быйылкы жылга бүткөрүү пландалган. Атап айтып кетсек, Лелек районунда 3 мектеп, Баткен районунда 3 мектеп, эми Кадамжай районунда 4 мектебибиз бар. Белгилеп өтсөк, республикалык бюджеттин эсебинен каржыланган курулуштардын басымдуу бөлүгү билим берүү жана саламаттыкты сактоо тармагындагы имараттар. Быйылкы жылы облус аймагындагы курулушу жүрүп жаткан билим берүү мекемелеринин 10-у пайдаланууга берилет.